кайра курдүйнөгө берилип байланба жарашкалачы кайтадан атаке апа жашсыңар. Негизи азыр өзүм деле көрө алып өзүмдү деле көрүп ыйлай берем азырчы. Дагы деле. Айылдан өзүнчө бир шедеврлар, өзүнчө бир эргүүлөр чыгат. Негизи ТикТокко баягы чыккандан баштап эле кызыккан эмесмин. Акыл Нуру деген, Нурайым Акылбекова деген курбубуз чыгып келатат. Ошол курбубузга салыштыргандар болгон. Сенин мырзаң кандай болушу керек? Жүрөгүмдөн айландым магадайбай, эле жүргөндөрүн сагынасың бой, жакшына кайын, жарык деп элесиң, азабымда кайдардым, акпасты жаштарымдай, баштаган жолумдан эч тайманба, из калтырган жүрөктө нур барда. Саламатсыздарбы, урматтуу Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен экран аркылуу амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Алдыда буюрса дагы бир жакшы маек орун алган турат. Бүгүнкү биздин маектерибиздин коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто кыргыздын кызы, чыныгы талант, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Акмарал Эркинбек кызы бүгүн бизде конокто. Буюрса алдыда Акмаралдын жакшы бир чыгармачылыгына күбө болосуздар деген ишенимдебиз. Аны болсо коштоп берүү үчүн дагы бир таланттуу жигитибизди чакырып алдык. Кутберген Турдубаев. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Бүгүн бизде конокто. Акмарал, алгач эле чыгармачылыгың тууралуу сурайлы. Буюрса 9-ду бүтүп, мына студент болуп, жаңы бир жашоого кадам таштадың, Кандай болуп атат? Көнүп калдыңбы? Ооба, рахмат. Азыр ошол 2-нчи курспуз. Жакшы, буюрса көнүп, шаарга дагы, окуубузга да көнүп калдык. Жакшы. Негизи эле айыл жагабы же шаар жагабы? Бул жака келип уже отурукташып калдың да. Негизи айтат, баягы Аламга жол айылдан башталат демекчи. Айылда айтсак, экөөнүн тең ар башкача жактар бар болуш керек. Айылда албетте баардыгы таза, нукура. Айылдан өзүнчө бир шедеврлар, өзүнчө бир эргүүлөр чыгат. Ал эми шаардан болсо өзүңдүн ой жүгүртүүң дегеле башка баардык нерселер өсөт деп ойлойм. Жакшы, албетте. Жакшы, чыгармачылыгыңа башпагалы. Чыгармачылыкта сенин ошол кино жаатында дагы өзүңдүн сынап көргөн ролдоруң дагы бар, бирок көпчүлүгү эмнегедир мындай кайгылуу ролдор да. Бирок чыныгы жашоодо Акмарал мүнөзү кандай? Негизи баягы ошол киного тартылгандан кийин дагы көбү жазды мага. Баягы барго көп эле актерлордо болуп келсе керек бул нерсечи. Бүткөндөн кийин чын эле ошондойбу депчи. Мисалы, кинону көргөнсүздөр да. Ооба, жаңы күч тасмасы. Ооба, жаңы күч тасмасы идеясы Мамбетсан Ибраев агайыбызга таандык. Режиссер болсо Тынчтыкбек Богучиев агайыбыз жазган, режиссер ошол. Кинодо эмнеге ушундай роль берилип калды? Себеби баягы ошол Мамбетсан агайлар менен көп жүрөм. Көбүнчө иш-чараларга, семинарларга ырдап, ушундай болчумун. Кичинекей кезимден эле кошулупчу. Анан ошол аркылуу эле, ошол агайлар аркылуу эле эмеге киного тартылып калдым. Анан билбейм, ошол ролду берип коюшту да, анан аракет кылып көрөйүн деп ойноп көрдүм, жакшы чыкты. Ага чейин дагы ажырашпагылачы деген роль менен таанылдың эле. Ооба, башында ошондон башталган да. Бул ролго келишимдин дагы бир себеби ошол деп ойлойм. Ошол жакшы чыккан үчүн. Анан негизи ар бир кинодо, ар бир эмеде мындай трагедиялуу нерселер болот го, кадрларчы. Ошого мен туш келип калган окшойм да. Ооба, чыныгы жашоодо дагы ошентип кабыл алып, сага кайрылган инсандар болобу? Болот, албетте, ооба, болот. Ооба, чын ойлоп алгандар болот, чын ойлоп телефонго чейин жазгандар болот. Мисалы, ажырашпагылачы менен көп эле жерди кыдырып келдик. Ал жактан деле баягы аябай ролго кирип кеткенде ошол ыйлап, анан ошокта терс каармандарды ушундай катуу жаман сөздөр менен сөгүп эметкендер болгон да. Мага келип алып дагы кызым капаланба деп ушинтип мындай эметкендер болгон көп учурда. Көңүл айтып деп кой, ошондой болгон. Жогоруда айтып калдык эми, ал жаңы күч тасмасында Мирбек Атабековдун Из калтыр
ыры коштолгон да. Мүмкүн болсо ошону аткарып берсең азыр. Бул жакта байкебиз келиптир. Рахмат айтайын. Азыр аккордеон коштосун да аткарып берелик. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүңдеби бул өмүрдө күйүн, эмгегиңден элиң үчүн арна. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, айлангана тесе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кор дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктө нур барда. Жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң, жалп деп анан өчкөнүңдү жаным. Бул учурлар кайрылбагын эрмен, өзгөртөсүң келечекти билсең, өзөгөсүң жаңы күндүн билсең, адамдарга үлгү болуп дайым, жашагысы келгендей сен жүрсүң. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кор дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктө нур барда. Акмарал, айтсаң, ушул тасмада кыздын ыйлаган жери бар, атасы каза болуп калгандачы. Ошол жерде аткаргандан кыйналган жоксуңбу? Аткаргандан кыйналган деле жокмун, себеби ал жакта менден башка дагы балдар бар болчу, кыздар бар болчу аткарган. Анан алар менен эле жүрүп ал жакта чоң акчылар. Чыныгы сезилген да ошол жердечи. Көпчүлүктү ыйлаткан болуш керек. Ыйлатса керек, ооба. Негизи азыр өзүм деле көрүп алып эле, өзүмдү деле көрүп ыйлай берем азырчы. Дагы деле. Киного сунуштар түшүп атабы андан башка? Дагы кино жаатында сынап көрөйүн деген оюң барбы? Негизи оюм бар, бирок эгерде киного сунуштар түшсө, албетте иргеп буюрса тартылабыз. Бирок азырынча сунуштар жок. Негизи эле чыгармачылыктан, ошол кино жааты, ырчылыктан башка дагы эмнелерге кызыгасың? Негизи чыгармачылыктан башка китептерди окуганды, аларды анализ деген жакшы көрөм. Анан өзүмө психология илими жагат. Психология. Буюрса келечекте өзүң сынап көрсөң керек ал тараптан. Буюрса. Сенин көп маектериңди көрүп чыктым да, мен байкашыма караганда, мындай кыргыз тилин окура сүйлөгөн адамдардын катарын толуктайт экенсиң. Бул дагы китепке окугандын себебинен болсо керек. Же үйдө дагы ата-эненин таасири? Ошондой деп ойлойм, экинчиси. Себеби өзүмдүн апам кыргыз тилчи адабиятчы. Ошондон улам дагы болсо керек. Анан кичинекей кезимден баягы чыгып интервью бергенде дагы апам ар бир сөзүмдү, ар бир ырдаганымды баягы карап, анан ар бирине ар башкача комментарий берчү. Бир туугандарым дагы ошондой.
Анан мүмкүн китептен дагы бул деп ойлойм, чөйрөдөн дагы. Сенин чыгармачылыкка койгон алгачкы кадамыңда дагы апаңдын ролу чоң, Мындайча айтканда биринчи устатың апаң. Ооба, биринчи устатым жашоомду деги эле чыгармачылыгымда баардыгында. Ошондон беребиз. Негизи 11 жашымда апам экөөбүз бир конкурска барып калып, анан ошол жактан бизге ушундай шарт түзүлүп калган. Ушундай комуз менен ырдашыңар керек сөзсүз түрдө депчи. Ал болсо эл аралык конкурстардын катарында болчу. Анан ошол 1-2 күндө апам бир эчтеке билбеген эле эмени, комуз билбеген эле мени үйрөтүп чыккан. Эң сонун дагы бир музыкалык аткаруу болсун, кашыл болсуңар. Ағатайым қабағынан açılбағадай, қабағыңдан айландым ағатайым-ай, елде жүрген біріміз сағынасың бай, қабағыңдан айландым ағатайым-ай, елде жүрген біріміз сағынасың бай. Есі толығымасының açılбағадай, ағатайым қабағынан açılбағадай, қабағыңдан айландым ағатайым-ай, елде жүрген біріміз сағынасың бай, қарегімден айландым ағатайым-ай, елде жүрген біріміз сағынасың бай. Ағатайым жүрегінен жүреген ай, жүрегіңден айландым ағатайым-ай, елде жүрген біріміз сағынасың бай, жүрегіңден айландым ағатайым-ай, елде жүрген біріміз сағынасың бай, ағатайым-ай, ағатайым-ай. Бүгүн негизи суроолорго караганда көбүрөөк музыкалык аткаруулар болсо дагы да жакшы болот деген ойдомун. Ошондуктан азыр дагы жұп кылып ырдап берсеңер, кандай болот? Кайсыр болот азыр? Ертеден кечке жумуштан келбей, эл үчүн иштеп тамактан ичпей, калкымдын иши жылса деп алган, талыкпай ойло биздедиң айда, талыкпай ойло биздедиң айда. Ар бир ак чачым үзүрлүү эмгек жөн эле келбей, унутуп өйдө берилип ишке, кайтасың үйгө дайыма кечте, кайтасың үйгө дайыма кечте. Атаке сага амандык тилеп, жолуңду жолдоп балдарың келет. Асыл ой максат кылганың айтып, насатың бизге күч кубат берет, насатың бизге күч кубат берет, насатың бизге күч кубат берет, насатың бизге күч кубат берет. Акмарал негизи айтып коет эмеспи, баягы ырчылардын негизги куралы үнү депчи. Үндү сактоодо кандай ыкмаларды колдоносуз? Үндү сактоодо негизи кичинекей кезимден бери угушумча жумуртка ичүү деген нерсени билем. Бирок эч качан колдонуп көргөн эмесмин.
Анан үндү сактоодо менин оюмча бир гана жылуулук керек болуш керек деп ойлойм. Жылуулук керек жана мындай аяр мамиле кылган жакшы го деп ойлойм да. Сенин аткарган ырларыңды ким тандап берет? Ким көмөкчү болот тандаганы? Негизи репертуарларымдын көбүнчөсүн тандаганга толтурушуна жакындарымдын, устаттарымдын, апамдын көмөгү чоң, чынында салымы чоң. Сонун ошол ырлардын катарынан дагы бир музыкалык аткаруу болсун сизде. Азыр болсо сиздерге, жалпыңыздарга, жалпы көрөрмандарга Сыймык Бешекеев агабыздын Жакшынакайым деген ырын аткарып берелик. Ар бир ырчынын, ар бир таланттын өзүнүн көрөрмандары болот эмеспи? Анан баягы сен ушундай бол, тигиндей бол, тигинден калып баратасың деп бирөөлөргө атандаштырган учурлар болобу? Чынында ооба, туура. Ар бир ырчынын өзүнүн күйөрмандары болот. Алар деле жакшы жагына баягы үгүттөп, изги тилеги менен айтып атса керек деп баягы кабыл алам. Анан айткандар болот, мисалы азыр өзүңүздөргө кыргызга төбөсү көрүнүп калган, азыр эле жакшы сонун сулуу үнү менен элдин жүрөгүн арбаа болуп аткан, жүрөгүнөн түнөк тапкан Акыл Нуру деген, Нурайым Акылбекова деген жакшы курбубуз чыгып келатат. Ошол курбубузга салыштыргандар болгон, бир экөө болгон.
баягы социалдык тармактан дагы салыштыргандар болгон, үнүбүздөн да салыштыргандар болгон да. Анан мындай экен, ушундай чыгып атат, сен дагы чыксаң жакшы болот эле деген сыяктуучу. Анан аларга эми мен ойлойм, ар бир адамдын чыгармачылыгы өзүнүн угу менен, өзүнүн жолу менен кетет болуш керек деп ойлойм. Эң сонун. Анан сенин ар бир оюң биз үчүн маанилүү. Негизи ар бир кыргыз кызы бактылуу болсун, буюрса. Сага дагы сен талантыңды сыйлаган жакшы бир мырзага кезигишиңе тилектешпиз. Негизи эле адамдагы кандай сапаттарды баалайсың, анан сенин мырзаң кандай болушу керек? Негизи адамда кичпейилдүүлүктү, кең пейилдүүлүктү, анан чечкиндүүлүктү баалайм. Чынында чечкиндүү адамдар иши бат жүрүшөт деп коет. Негизи анан ошондон улам болсо керек да. Чечкиндүүлүгү болсо, кичпейилдүүлүгү, кең пейилдиги, ичегенендиги болсо эле жакшы, буюрса. Эң сонун адамдардын көрүүчүлөргө өзгөчө жигиттердин кулагына күмүш сырга, ушундай болуш керек. Эң сонун. Дагы музыкалык аткарууга кезек берели анда, Азыр кыргыз эл акыны Аалы Туткучев агабыздын Апакем деген чыгармасын аткарып берелик. Негизи эле айтып коет эмеспи, энеси бар адамдар эч качан картайбайт депчи. Негизи эле энелерибиз бир гана бизди кандай болсок ошол боюнча кабыл алып, ак батасын гана тилеп отурат экен. Ар дайым бар болсун, ушул эрезеге жеткирген сенин апаң дагы өмүрү узун болсун. Негизи эле ар бир инсандын ата энеси аман болуп жашай берсин, өмүрлөрү узун болсун деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүнү да жыйынтыктаганы калдык окшойт. Келип бергениңе чоң рахмат биринчиден. Анан алдыда өсүү, өргүү, буюрса кыргыздын эмгек сиңирген Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Дайыма элибизде, жерибизде тынчтык болсун, молчулук болсун, ар бир үйдө бактылуулуктун нуру жанып турсун.
жана сиздердин жалпы жамаатыңыздарга мени коштоп берген байкебизге дагы терең ыраазычылык билдирем. Ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат.